Адамдын эң биринчи душманы бул жалкоолук деп коет. Жалкоо киши жарыбайт деген да сөз бар элибизде. Ансандай урматтуу телекөрүүчүлөр, биз атайын бүгүн дагы ушул Кочкор жергесине келдик. Бул жакта өзү ишмер, жекешмер, эч кандай жалкоолугу жок. Ушундай соонун огороту менен канча деген элди суктандырган, өз колу менен баардыгын тең оңдоп түзөп жасаган Болот аганын үйүнө келдик. Болот аганын үйүнө келип, азыр бул жакта Болот ага бар экен, Болот ага менен кенен учурашалы дагы, андан кийин чай үстүндө сырдашабыз. Ассаламу алейкум. Бизден алыстабай туруңуздар. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91 0705 77 99 91. Болот ага, биз ошо шаарда азыр чындыгында ысык болуп атат биздечи. Анан ошо кирип келгенде эле эшигиңизден ушундай ажайып огородуңуз аябай сонун чындыгында. Анан көрүп келгенде эле көзүмө урунду. Мен дагы ушундай бак таракты жакшы көрөм, бирок бул карагат экен. Мен билишимче мынакей. Ооба. Бул эмне болгон карагат? Эмне деген карагат? Эми биз Кочкорлуктарды, нарындыктарды кандайдыр бак өстүрө албайт, бакка жакын эмес деген ар бир элде түшүнүк бар. Чынында эле ошондойбуз. Биз бала кезде чүйдө бакка алма бышат десе, чүйгө барганда бактын баарын эле карап жүрүп бактын баарын эле алма бышат экен деп, алма өсөт экен деп. Көрсө алманын багы өзүнчө, алмурттун багы өзүнчө ушундай экен да. Анан академия науктун эмесине барып калдым бир кокусунан, бот сатына. Барсам ушундай карагаттын жакшы сортун чыгарып атышыптыр. Анан мага да берди, сен бербей койчу. Сен эми нарындыксың, сен өстүрбөйсүң, мунун кадырын билбейсиң. Биз аябай көп жылдан бери ушинтип атып өстүрдүк деп. Анан болбой башка кишилер дагы арачы салып атып, анан кийин бир кишине мындай бир 20 чакты карагат алып келгем. Анан баягылардын сөзүнө теригип, анан ошол карагатты өстүрдүм. Бул карагаттын башка карагаттан айырмасы чоңдугу ошондой эле карагат болот, азыр чоңураак болот. Бир жакшы жери ичинде жана косточкасы болот го. Данеги. Анан ошол данеги бул карагатта жок. Варенье кылганга, тамак ашка пайдаланганга аябай абдан жакшы карагат. Ошонусу менен бул карагат айырмаланат. Бул байлап калыптыр. Анан кайсыл маалда бышып калат эми? Буюрса августта кенен бышат. Августтан кенен бышат. Бул жерде алманын бир 5-6 сорту бар. Абрикостун бир 5-6 сорту бар. Анан мен кызыккан да бир абдан жакшы кызыккан бул кара өрүк. Кара өрүктүн бир 4-5 сорту бар. Андан башка мына бобу эмени карагайлар бар экен, арчалар. Карагай, арчамал кооздук үчүн бобу ушул короонун ичине бир микроклимат кылып, өзүнчө бир климат түшүп алыш үчүн ошолорду тиккем. Андан башка кокон гилас бар. Анан бобу эмени өстүргөм, тиги жаңгакты өстүргөм. Жаңгак өсүп атат. Бирок мен баягы туура эмес жаңгак, туура эмес көчөт алып алганмынбы, же жапайы көчөт алып алганмынбы? Быйыл 8-жылга кетти, азырынча байлайлык. Бирок өсүп атат. Анан ушинтип бардык нерсени өстүрсө болот экен. Алча бар мына короонун ичинде, черешне бар, бардык нерсе бар. Анан биринчи тиккен бактарым карып, эмете баштады, куурай баштады. Анан бул бактардын баарын ошолорду алып, кайра жаңыртып, жаң көчөт менен кайта толуктап койдум. Ушул бак менен эшикке чыкканда ушул жакшы энергия алам. Анан ушул жерге бак өстүрүп көрүп, андан кийин жана Караулуң деген жана фермер хозяйство ошол жака ачкан жериме суу жок, Кудайдын курт талаасы, жарым жол бөлүп турган жер. Ошол жерге 25 гектар жерди тосуп, 12 гектарына бак тигип, абрикос тигип. Азыр сууну тиги водовоз менен сугарып, ошону менен аш жерди өстүрүп атам. Буюрса келечекте жерде бир чоңураак, көбүрөөк бак кылсам деген оюм бар. Ой, ал жакта суу чыкпайт, бирок сууну ташып келесизби? Ооба, сууну ташып келем. Андан да суу ташыган машина 7 шақырым жерде. Андан да бир кызык жери. Мына кубакынын бели менен келдиңер. Кубакынын бели жасылып турат.
2160 metr деп. Biz baktıkken yer 2150 metr. Bunda jetinde ayabay bısak görüyor. Arjağında Şamşı degen ayıl var. Azerde bir tüp alma, bir tüpteki abrikos çok. Men bolsa abrikoslarım bu yıl Kuday buyursa düşün beret dep ümitlenip turam. Момундай болгон чоң хан сарай сонун үйүңүз бар экен да. Анан ушунун баардыгын тең кантип жылытасыз анан? Жылытыш problema. En çok problema. Үйдүн жарымын мынакей бул жерде көрүнүп турат. Gerneğden de tütün çıkan gerneğden de görüp durat. Tetikisindeki içinde kaç yol var. O sonu inim jasagan, hatta son boyunca adis. O son özü konstruksiyalar jasagan. Bu oradaki usul zdanyanın tengine 8 tonna gömür gitti bolgonu. Bir yılda getken raskotu 8 tonna gömür. Anan o son meni jıltabız. Bu yerde 8 tonna gömürdü apkeleriz. Bu kvartirantlar üstlerinde jasaganlar. Anan kesegi bilen jagıp turabız. Ana sen bir juma jagasın, sen bir juma jagasın dep ошентип жылуулуктан проблемабыз жок. Эми кышында Кошкор деле суук болбойт деп айтат го. Кошкордун бир жакшы жери башкача климат. Кышында Кошкордо кар жаабайт. Бул бир, экинчиден Кошкордо өтө катуу суук болуп кетпейт. Кышта жылуу. Анан мына жайда салкын, мынакей өзүңүз көрүп турасыз азыр. Анан дагы бир башка жерден айырмачылыгы бар. Кошкордо күн түйбөгөн күн болбойт. Кудайдын куттуу күнү күн тиет. Күн түйбөгөн күн болбойт. Такай күн тийип турат. Ушунусу бир аябай чоң касиет. Жакшы агай. Эми биз аябай жакшы сөзгө кирип алдык. Эми мындан аркысын жүрүңүз. Үйгө кирели дагы чай үстүндө отуруп алып дасторкондан кенен сырдашалы. Рахмат. Ушундай жакшы бир күн болуп атат. Бүгүнкү күндө дагы ушундай Кошкор жергесине келгенде урматтуу төлөгөчтөр. Биз атайын алыстан угуп, баатырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши дейт. Ушул Кошкор жергесинде жакшы өзүнүн жеке ишкерлиги менен алектенип, көптөгөн элибизге кызмат кылып, ошондой эле көптөгөн инсандарга кол кабыш кылып жардам көргөзүп жүргөн Болот Асанбеков агабыздын жанындабыз. Эми агай, сизге атайын келгенибиздин жакшы бир себеби бар. Бул чай үстүндө сырдашуу деп коет. Анан азыр Кошкорго келгени өткөндө да бир ушундай эфирлерде келсек ушундай чай эмес, азыркы маалда кымыз ичкиле деген да. Анан бул сиздин кымызыңыз аябай бир өзгөчө экен. Бунун ичинде бир чөптөрдү кошуп коюпсуздар. Анан бул сыр эмнеде? Ичип көрсөк өтө таттуу экен. Эми кымыз деген тез мындай бир açıp kete turgan, tez pusulup kete turgan içimlik. Ana men oşonu öte tez pusulup ketmesin, tez emetip ketmesin de ana kiyim o arka rotu da özüm aydap algam. Ağırottu arka rotunu aydap algam, soğun aydap algam, ışkın aydap algam, kısıl gül aydap algam, özüme gerekli nesilerden barını aydap algam. Ana şu kısıl gülün jal bıragın, koşo emek kılıp kımız karlaştırıp, andan uyda elektriski çalgıç var, çalıp berет. 10 litrede bir çalat. Oşo aябай мындай bir açusun çıkarıp kımızdan. Kımızda kançalık bışsan, kançalık mындай emetsen, çalsan, oşonda bunun açusu tarap ketet. Anan oşonda onun açusunu taratıp, anan jalbıraqtın arka rotunun jalbırağının koşuluğum emesi, buna üç yerde. Birinciden kımızdan devam edip özgörtüp, anan ikinciden kımız köpke saktalıp kılıp jalbıraqtın emesinde. Öşöl bolgonu. Anan kımızda dağı çayçınaga uysak dile jakşı, kuruşkaga uysak dile jakşı, stakanga uysak dile jakşı. Bu çıkaşı diş. Bu atay bayağı ilgerki keser. Bundan başka dağı içinekeyleri var atay şu kımız kandalgan. Kızlarga, baldarga metkende oşo kesenin içinekey özünde emeleri var. Abul bolsa bayağı kese, ayak. Şoga kuyup bereriz. Эми Болот агай, биздин атайын ошо келгенибиз, сиз тууралуу маалыматыбыз бар. Бирок ошентсе дагы өзүңүз кененирээк кылып, мисалы үчүн мындай чоң үйдө каяктан алгансыз, ошондой эле огород жайыңыз бир өзгөчө экен. Эшикке чыкканда кайдымкыдей эле жанакы жайлоого баргандай эле экен. Мунун баардыгы тең канча деген эмгекти талап кылат. Ушунун баардыгы тең ээрикпей жасайт экенсиз. Анан өзүңүз жөнүндө кенен айтып берсеңиз. Özüm 11 bir tuğanmın. Bir tuğandarın en ulusumun.
1972 yılı atam kaçış bolup kaldı 48 yaşında. Anan baldarın ulusu menmin, anan apam bolup 12 biz kaldık. Anan kıyınçılıkты gördük. Bayağı yetimden işi yetim eken. Hani üstüne videonun istegen hiç kim yok. Ben Paltensi institutu okuyup, hani institutta zaosnuga kotorulup gelip, kuruluşka iştep. Frunzенский Paltensi institutunun arxitektorный строительный факультетін бүткем. İnженер строительный, ПГС'никпен. Анан kuruluşta iştep, köpçülük kuruluşta жүрдük. Аргандай кызмат иштедик, жетекчи болдук, главный инженер болдук дегендей. Анан акырындан союз тарагандан, акырындан кесибибиз өзгөрө баштады. Kuruluş токтоду. Анан ушул дыйкан чарбага өткөнбүз. Анан ошо бир туугандарым болуп, дыйкан чарбаны жакшы өздөштүрүп кеттик. Анан агрофирма кылып чоңойгондон анан агрофирма түздүк. Ушинтип анан газетаны окуйбуз, телевидениени көрөбүз, анан кийин Кочкордо ушундай там сатылат. Devlet auksionga çıktı, devlet ulama ile bayağı emek kılат, informasiya berilет. Gelip görsek şu tam ekan, şu biz turganda. Buluca 92-93 yıl. Anan ara qarap, beri qaragana keyin kuruluşçu olgandan keyin gözüm jetet. Anan auksiondan satıp aldık. Biz alganda üstünkü plita, perikrita toluk çok bolçu. Seçme poyoz çok, üstünde uteplitil çok, kalga teresesi çok. Andan başka tegirektin bari karolçu yok. Büyüjetте акча жоқ болып, карол чыгармай албагандыктан тегерегин караган киши жоқ. Перегородкаларын сындырып талкаланган, подвал толтура суу, подвалына суу кирген. Ушундай жаман акыбалда сатып алдык. Анан баягы өзүбүздүкү болгондон кийин аракет кыла баштадык. Элден мурун жанагы тегерегин тостук. Андан арыктарды иретке келтирдик. Анан ушинтип отуруп бүттүк буюрса. Şu algan dile şu içimde iki maksatım var bolçu. Biri şu baktı tikseyem şunu tegirete bir. Eşitin aldına çıkkanda bir tokoyun arasına çıkkanda bolsa. Baktıksem de onun oygulçum. Buna ki Kuday buyursa eşitin aldında bağım var. Eşitin aldına çıkkanda tokoyga çıkkanda olabız. Göngülüyüz kötürülü düşüyor tayavay. Anan başka ikincisi şu teresileri salınsa usul tamdın. Eşikleri sarılsa her bir komnatası bütse. Hani geçinde usul teresilerden bardığına jarık çıksa, benim bardığına jarık çıkan bu bütkönün belgisi de. Devanan uşantı oylaçımın, anan ağada yetiştik. Anan bu Birzak başı bu Günçöz tarafı bir badiyesin bala bakça kılıp bergem. Bu yıl 4. yıl oldu, 4. yıldan 5. yılga gitti. 120 balalık bala bakça. İşte var, jakşı, bu serde balдар var, hazır kanikulga taraştı. Andan keyin bizler özü büyüjet miktarga arındalып salıngan tam eken, oşularga kvartiraga berilgenge. Anan şu büyüjet miktarı var bizlerde, emçesinin komandiri, сотрудниктери var. Andan başka ekatök inspeksiyanıkı var. Sotto iştegen dağı bir bala var. Çünkü büyüjetke gelgen balдар üç yerde kvartirada jaşap atışat. Bari jakşı su çıkarıp alganbız, kanalizasiya jasap alganbız. Kıskası özünçe batıştan soğuyup ilettip alganbız. Şunu menen buyursa bu tamuz hazır jakşı görküne çıkıp turgan kesi. Andan keyin dağı kuruluşçu olgandan keyin har kimdin göz karaşı ошол өзүнүн кесибине байланыштуу болот да. Анан Кочкорго 1989 жылдарда Кочкорго чоң 600 тигүүчүгө арналган швейный фабрика курулган. Чоң здание аябай. Анан баягы бюджетте акча жок, союз тарады, эч ким карабайт. Ошону менен ал объекти дагы таланып, тонолуп, карай турган охранник жок, охранникке төлөгөнгө дагы шарт жок. Анан таланып, тонолуп, анан кийин аябай жаман акыбалда турган. Элдин баары мусор төккөн. Чыгарчу нерселердин баарын чыгарып кетишкен. Анан ошол объекти дагы аукционго коюла баштады. Анан ары карап, бери карап, анан кийин бир жылдай карап жүрдүм ушу. Алым жетеби, жетпейди. Анан кийин бир күн анан тобокелге салып, анан кийин аны дагы аукциондон сатып алгам.
Auksiondan satып alıp elden bir nagradasını oңдодum, içindeki musorlarını çıkardım, sivet alıp gelip sivet koydum, su kömettim, kanalizasiya jasadım, akırından planirovkasını jasadım, kolumdan gelgen jumuştardın baарын jasap, içine kafe kıldım, bir 200 orunduk. Andan başka magazin kıldım, şuntip iştey başlagan uçur bolчу, эми Kıtayga satam degen oyunda dile jok bolчу. Anan 17-ci, yok 13-cü жылы анда Хусейн Таа болчу. Хусейн Таа geldi dep kalıştı degi Bişkek'e. Özü менен кошо бизнесмендер да эле келиптир. İştey turgan işkerler de alып келиптир. Degenden anan al ушул компьютерге кирип үйрөнүп калгам. Интернетти үйрөнүп калгам. Анан ошо интернетке чыгарып, андан кийин Нарын Сес деген бар. Нарын Сестин жетекчиси келип ада жардам берди. Ушинтип анан кийин Кытайларды алып келип анан көргөздүк. Анан көргөзсөк алар айтышты, биз швейный фабрика кыла албайбыз, бирок обувный фабрика кылалы. Биз сатып алалы. Дегенден макулдуу анан ошолорго өткөзүп бердим баарын. Анан алар да условия коюшту, муну жасап бер, тигини жасап бер, чоң подстанцияга уруксат алып келип бер, водопроводун чечип бер. Андан башка дагы тегерек четинде дагы жумуштар бар, ушуларды чечип бериңиз. Анан биз сатып алалы деди. Макулдуу анан алардын баарын чечип бердим. Ичинде перегородкаларын ал дегендин баарын алдым. Жаса дегенин кайра жасап бердим. Анан ошону менен кытайлар сатып алышты. Сатып алышы ошо 1 жылга жеткен жок. Сразу алар оборудование сынап келишти эки жактан. Монтаж кылышты. Ошону менен алар обувный фабрика кылып анан кийин эме чыгара башташты. Бут кийим чыгара баштады. Бирок бут кийим кыргызстандыктар үчүн эмес. Кыргызстандыктар бут кийимге анчалык талабыбыз көп эмес экен. Россиялыктарга арнап ошо карлуу, нымдуу жерге айырылып, көпчүлүгүн бай резинадан суу өтпөйт да. Сыртын резинадан жасалган ошондой бут кийим чыгара башташты. Анан ошентип жакшынакай иштеп атышкан. Кочкордон бир 90, 130 ушунун тегерегинде кыздар иштешти. Эми бу жерден ачыгын айтканда Кытайдан булар абдан кыйын эле экен. Сеске субъекти болушту. Кытайдан Батынкенин таманын келишет, же жана Сапошканын таманын келишет. Андан үстү даярын келишет, боосун келишет. Кыргызстандан чыккан деген коробканы келишет. Анан бу жерден баягы эле 90 кыз анан баарын тиги Батынкени болсо таманы менен эмесин станокко мынтип койсо эле жабышып эме болуп калат экен, бут кийим болуп калат экен. Андан кыздар анан кийин эме кылышат тиги Батынкенин боосун тагат, болсо Сапошканын да бир деңгесин тагат. Анан коробкага салып, анан ошону менен жөнөтүп атышты. Мындайча айтканда налог төлөнбөйт, таможенный пошлина төлөнбөйт. Анан муну балким ошо таможниктер билип алып туруп анан токтотуп коюшту. Кандай экенин түшүнбөйм. Бизге эчтеке калбайт экен. Наоборот, жана биздин иштеген кыздар өздөрү налог төлөшөт экен. Бул местный налог өздөрүнө, подоходный налог, налогдорун төлөшөт экен. Анан зарплатаны алган налогунан. Андан башка эчтеке төлөбөйт экен. Анан билип алыштыбы, билбейм, ошол анан кийин биздин өкмөт токтотуп койгон. Азыр муну токтогон боюнча турат. Анан көпчүлүк колунда бар, сизге окшогон колунда бар инсандар жанакы жаныбарлар менен, жандыктар менен ырымдайт экен. Кээ бири мышык багып алышат экен, 5-6 тонну бириктирип. Кээ бири ушундай эле коён багып алат экен. Анан сиздин огородуңуздан коён көрүп калдык. Сиз дагы ошентип ырымдап баккансызбы? Же жакшы көрөсүзбү? Мен өзүм аябай жаратылышка жакынмын. Короого бак тиккендин себеби бактан кандайдыр бир мен бир күн сайын энергия алам. Жасында акырындан бүчүр чача баштаса, бүчүрүн карайсың. Анан бүчүр акырындан жалбыракка айлана баштайт. Анан жалбырактын арасынан гүл чыгат, анан мөмө чыгат. Анан жакшынакай болгондон кийин мөмөсүн берет. Ушунун баары күнүмдүк, мындайча айтканда, өзүңдөн өзүң жаратылышка кошуласың. Өзүңдүн жасаган эмгегиң менен күн сайын кошуласың. Жаныбарлар да ошол сыяктуу. Короонун ичине чыксаң, же болбосо эрте менен эрте турсаң, кадимкидей куштар сайрайт, чымчыктар сайрайт. Ушулардын баары энергия берет. Эми коён деле көп эмес, былтыр бага баштагам. Коён деле көп эмес, анан эми чөп турса, анан аны клеткага салып алып, анан кийин тиги чөптү жулуп барып клеткага салып бергенде эчтеке чыкпайт. Андан көрө коёндорду түшүп эле чөптүн арасына кое бербейтим. Бакка да зыяны тийген жок.
Ошону менен коёндар акырындан чоңоюп атат. Бирок бир чети баягы бакыт арасында коён жүрсө, же болбосо жаныбар жүрсө, мындай кандайдыр бир жакшы Кооздук алып келет, кооздук алып келет. Анан дагы бир кулагыбыз чалып калган. Ошондуктан биз сизге кайрылганбыз, сизге чалганбыз. Ушул жакта көптөгөн инсандарга жардам берет экенсиз. Жардам берген эми 1995-жылы Манас миң болуп калды. Манас миң болуп калды. Анан бир туугандарыма кеңешип, апама кеңешип, анан айттым апама. Апам больницага жатып калды, бара албай калды. Анан боз үй тигип алып, анан кийин мен да Манас миңге барып келейин дедим. Манас миңге барайын деп, ошону менен эмне алып барсам эми. Акча алып, олай алып барсам өтө чоң чыгара албайм айылга. Андан көрө Кыргыздын өзүнүн эмеси бар тиги. Байгеси бар. Төбө баштаган 9 алып барайын дедим. Анан өзүмдүн скотовоз машинем бар. Анан бир төөнү жүктөдүм, бир кулунду бээни жүктөдүм, мусолуйду жүктөдүм, топосту мамалага менен жүктөдүм. Анан бир кой, бир эски кылып, анан кийин 9 кылып, анан кийин алып бардым Манас миңге. Анан Манас миңге алып барсам, ошол жерде эме бар экен, ошол жерде тиги Манас миңдин ошол жерде администрациясы. Апас Жумагулович башында экен. Ал киши премьер-министр болчу. Андан кийин Карып кылып ошол жерде экен дагы. Анан ушундай десем, абдан сүйүнүп кетишти. Бул боз үйлөр 1300ге жакын боз үй тигилип кеттир. Анан ушу боз үйгө байга бере албай аттык элек. Аттын байгесинде болсо Самасыбал келди, бир Самасыбал. Узак бай алып келди. Айыл көмөктүн эмеси жетекчиси. Ушуга таппай калды эле, эмне кыларды билбей аттык эле. Аябай жакшы болду деп мени абдан тиги макташып, анан ошентип анан мени комиссияга кошту өздөрү. Ошол менен анан баягы 1300 боз үйдүн баарын кыдырган жокпуз. Бирок орчунду жакшы деген боз үйлөрдү кыдырып, анан өздөрү Манас ордого тиккен таластыктарын жасаган боз үй бар экен. 12 канат боз үй экен. Ченебеген чоң боз үй экен. Аябай хан ордо кылып. Анан ичинен карасаң тим эле укмуштай аябай өтө эле чоң боз үй. Ууктар тим эле аябай мындай ийилет. Анан ошо боз үйгө анан байга кылып берди. Анан мен дагы өзүм ичимен аябай кубандым, ошондой жакшы нерсеге барып катышып, жакшы жөрөлгө кылып алганыма. Ошондой менин ишим дагы ого бетер жакшы оңолду. Мындайча айтканда. Бирок ичимен мен дагы кандай десем, өзүмдүн мындайдыр бир ниетим, пейилим менен алып барган нерсе жакшы болду, жакшы керекке жарап кетти. Анан эми майда чүйдө нерселер болот, интернат болот, ар кандай нерселер болот. Аларга баягы тиешелүү жардамыбызды кылып жүрөбүз. Болот ага. Албетте, ушундай кылып аткан эмгегиңизге биз дагы ыраазы болобуз, чындыгында биз дагы кубанабыз. Ушундай сизде болгон баягы элибизге кызмат кылган агалар көп болсо экен деп тилек кылабыз. Азыр атайын ошо бизди алыстан конок болуп келатат деп ушундай дасторкон даярдапсыздар. Сиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Анан ушундай тигил жакта эжекелер айтып атат, биздин тамагыбыз даяр болуп калды, алып келели деп. Алып келсе болот, Ооба, алып келип чогуу тамак катарам. Ушундай берекелүү баягы инсан экениңиз көрүнүп турат. Бул жакта ушундай толтура кылып алып келип турсуз. Бул эмненин эти? Төөнүкү дагы аралаш эмеспи? Жок, бул жерде кечирип койгула. Атай арнап мал союп тоссом болот эле, андай болгон жок. Асарчы болуп калды, бул жерде тайдын эти бар экен, козунун эти бар экен. Анан 5 бармак. Козунун эти менен тайдын этин чогуу бышыра берсе болобу? Эми тайдын эти дагы жаш болгондон кийин тез бышат. Козунун эти да тез бышат, экөөнү бышырса болот. Сизге чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай сонун кенен чай үстүндө Болот ага менен аябай кенен сырдаштык деп ойлойм. Сизге ага чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун. Ушундай эле элибизге кызмат кылып, дагы ушундай сизге күч кубат келип,
элибизге ар дайым эле жардам берип жүрө бериңиз. Эң биринчиден ден соолукта болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай сонун тамактын алдында сонун ыстыкандар, албетте эгерде сиздер да биз менен байланышабыз десеңиздер, экрандын астында телефон номерлери жазылып турат. Бизге чалыңыздар. Ушундай дагы ийгиликтериңиздер болсо айтыңыздар. Албетте баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91, 0705 77 99 91.